подрезали, анан мурду талкалашып коюп, анан Каламали, анан кийин через чөгүндө давка, анан ушундай деп устроили деп мындай көп сөздөр тарап атат. Ошол боюнча эч кандай андай жок. Сиз 30-сунда кол койгонун турбайсызбы жанагы бычакты туурабы? Ошо менен кесилген. Кийин эстедим. Бул мен тандап алган жол акыйкаттын жолу. Бул достуктун жолу. Мен досум таштап кете албадым. Бүгүнкү күнгө чейин Садырда коркунуч бар. Себеби Садыр Тордун нарагында булардын колунда турат моментип. Мыкчып кармап турушат. Ошо колдорун сындырып туруп биз алып чыгышыбыз керек болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Ушунча эл болуп, мени колдоп келгениңиздер үчүн мен эки дүйнөдө ыраазымын сиздерге. Ишеничиңиздерди толук 100% аткарганга даярмын, аткарамын. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Коомдук ишмер, белгилүү санжырачы Мурат Жетимишбаев маектеринин биринде президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосунда ажырым болду. Эми эмне болот деген тынчсыздануусун билдирди. Мындай тынчсыздануу Санаркоо көпчүлүктө бар деген да оюн айтты. Эми эмне болот деп Санаркай суроо салгандарга комментарий бере аласызбы? Эч нерсе болбойт. Бул маселени трагедия кылыштын кереги жок. Мурдагыдан дагы жакшы болот. Жашоо токтоп калбайт. Бир досум кетсе, артымда 7 миллиондон ашуун досум бар. Кыргыз элимиз. Кыргыз өзү өлкөдө жалкоо элбиз, калкпыз. Биз кыргыздар жалкоо элбиз. Жалкоо элбиз. Булар эмне элге асылат? Кыргыз эл жалкоо деп тиги Акаев айтса, Садыр Жапаров айтса, эгемендик алганыбызга 35 эле жыл болду да, араң элечи. Эми ошо эгемендикте төрөлгөн бала деле 35 келе чыкты да. Ал мындай антаң таңдаң деп баз бутка туруп келатат да. Бизнес эмне экенин кыргыз эми түшүнүп, эми бутка туруп атабыз да. Анан кийин эми бутка туруп аткан кезде эле тиги кыргыз жалкоо экен деп эле 49 жылга чет элдикке тиги жерлерибизди берип салган. Ошонтип бере берсек болобу? Ал мисалы бир эле ууч топ байып алды да биздечи. Бирөөсү ар жактан бери жактан жана талап тоноп сатып тияк кылып бир бийликке келип ишесе коррупция бир белекет кылып отуруп байып алды да бир экөө элечи. Ал эми калган эл бар да, 7 миллион элибиз бар да. 7,5 миллион элибиз бар. Алардын деген келечекте балдары бар да. Келечекте ошол балдарга жер бербейт, болду берилбейт деп. Жер там салганга биз уже мындан ары жер бербейбиз. Укамбаска сенчу. Мен укамбасага он үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башынан. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Ал эми 49 жылга инвесторго деп мына бүгүн Бишкектин так ортосундагы жана ооруканалар, госпитальдарды. А что в этих больницах будет? Это частный инвестор. Кто купит вот эту землю, это уже
Они будут решать. Саламаттык сактоо министри айтып атат. Мына мен айткан жокмун. Мына Жыргалаңда мага кат келди. Жеке куржунума. Карапайым эл канча 80ге жакын карапайым эл ошол 50 жылга деп алса, жана эми ата бабалары жүргөн жерлер да ошону 50 жылга деп алып койсо, кайра мамлекет алып, анан туристтик база салабыз, анан тигиндей мындай деп алып коюптур. Элестетти, эми ошолорду тиги чет элдиктерге берген жатат да, кыргыз элим. А ошол чет элдиктер жанагы миллиардерлер. Ожидаемые VIP-гости, князь Монако, принц и премьер-министр Саудовской Аравии, принцы Дубая, Абу-Даби, Шарджи и Фуджейр. Дал ушул 31-чи кутурма жарышка келет деп булар дүкүлдөп атышпайбы? Өзүлөр айтып атат. Инвесторлор келет дүйнөнүн төрт бурчунан деп. Алар ошол Бишкектин так ортосунда жерибиз дейт. Ал эми тиги көлүбүздөгү жерлерди мына Садыр Жапаровдун жалгыз кеңешчиси Кытай. Ал эми Арслан Койчуев Кытайдын улуу койчулу Дэн Сяопиндин формуласы деп коем. Дэн Сяопиндин формуласы менен жооп издешибиз керек. Манастан келип атабы идеология же Кытайдан келип атабы? Деги кандай мындай тайкалып баратат? Асман тиреген карагайды чаап атса жанындагы айткан экен. Сен чаап атат кач деп айткан экен. Мен кайда качам? Мен кайда качам? Эгерде ошол мени чаап аткан балтанын сабы мен өзүмдөн болсо деп. Артыма бир кыл чайып алсам дагы мен ишенем. Биздин элибиз чыган улдарын колдоп келген, жана колдойт. Мен сынбаймын туугандар. Менин сынбашым үчүн силердин мага демиңер керек. Силердин күчүңөр керек. Силердин акылыңар керек. Силердин мага болгон ак тилегиңер керек. Мен сынбаймын. Кыйналсам да мен сынбаймын. Элим үчүн акырына чейин турамын. Себеби, урматтуу туугандар, менин Баатыр апам сынбай турган, акыйкатты айта турган, чындыкты жеткизе турган, тайманбай турган, коркпой турган кылып төрөп койгон. Мен апама ыраазымын. Мен ошо ойдон калам туугандар. Мен сынбаймын. Урматтуу туугандар, мен кыргызмын. Менин жүрөгүм кыргыз деп согот. Менин акылым, оюм кыргыз деп туруп иштейт. Эч качан менин каным башка адамдар деп же болбосо бийлик үчүн сокпойт. Анан бул кишинин патриоттуулугун, өзүнүн эрдигин мындай бир кыргыздын духун аябай жакшы алып жүрөт экен да. Ушунчалык ыраазы болобуз. Мамлекетибизди күчтүү кылатырган убакыт келди туугандар. Урматтуу эл, алдыңарга келдим. Мына момундай кылабыз. Спортты өнүктүрөбүз, чек араны бекитебиз, армияны күчтөнтөбүз, таасирлүү күчкө айланабыз Орто Азияда деп шардана кылып жар салып, Канчыбек Ташиев өзүнүн саясий эркин да көргөздү. Президенттин саясий эркин ишке ашыра алды. Мамлекетибиз тартиптүү болуп туруп, алдыга өнүгө турган болуп калыш керек. Ушу Кыргызстандагы тартипти сактоого тикеден тике Канчыбектин салымы бар. Кыргыз деген улуу атты сактап калыш дагы биздин колубузда. Ошону өндүрүп эртең кийинки муундарга өткүзүп бериш дагы биздин колубузда. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөп таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Бир регион өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Биз эч качан кыргыздар араб болуп кетпейбиз. Биз эч качан кыргыздар орус болуп кетпейбиз. Кыргыздар кыргыз бойдон калабыз. Кыргыз деген улуу журт, кыргыз деген улуу эл. Кудай буйрса, алдыга чыгууга биз мына мамлекет ичинде шарт түзөбүз мындан. Кыргыздын калпагын, кыргыздын кызынын, энесинин намысын коргоп чыктым. Жана мындан ары дагы коргой беремин. Кыргыздын өзүнүн келечеги болот. Ушул келечек сактап калуу биздин колубузда. Мыйзамыбызга мамиле жүргүзөбүз. Биз каарыбызды төгөбүз. Элибизге Кудай буйрса, мээрибизди төгөбүз. Мейли бираз көбүрөөк төлөсөк дагы, акырыныраак иштесе дагы өзүбүздүн адамдарды колдонгула. Кыргызстандыктарды, Кыргызстандын ичинде ишсиз жүргөндөрдү тартылат. Макулбу? Сүйлөгөн сөзү убадасына турганы жагат да бизге Ташиевдин. Оозунан чыккан сөздү кээ бир киши аткарбай эле келет да, ушуга кадер эле. Ташиевке ишенебиз биз. Оозунан чыкканды аткарат. Өзүн тоголукка салып, өзүнүн баркынан Кыргыздын наркын бийик тутуп, ошол жакшы бир элибизди сүйүнткөн, кубандырган, ийгилигине ити да сүйүнгөн жакшы бир жашаанды алып келип отурат. Генералга бул жерден таазим кылыш керек. Ташиевке окшогондон бизге бир жигина ботту керек. Шундай адамдар көбөйсө, Кудай кааласа оңолот дейт.
Bu Taşiyev özü Kırgız'ın patriot jigiti de, patriot jigitleri. Biz onu kollayбыз ham, quvvatlayбыз ham. Mana bizga qancha kuch, quvvat, dem berib ketdi.